Өлкөдө 20-октябрдан 10-ноябрга чейин 2025-жылдагы айыл чарба каттоосу расмий түрдө башталды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. Комитет белгилегендей, бул иш-чара өлкөнүн айыл чарба тармагынын абалы тууралуу актуалдуу маалыматтарды алуу үчүн ачкычы болуп саналат. Эл каттоого республикалык бюджеттен 277 миллион сом, буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосуна $55 000 бөлүнгөн. Эл каттоого 6791 убактылуу кызматкер тартылган. 2025-жылдын 15 майынан 15 июнуна чейин чарба жүргүзүүчү субъекттердин тизмелерин тактаган 1179 эсепчи, 20-октябрдан 10-ноябрга чейин маалымат чогулта турган 4494 эл каттоочу, 898 инструктор көзөмөлчүлөр, алар 1,5 ай ичинде эл каттоонун сапатына көз салышат. 3 ай ичинде 220 координатор уюштуруучулук колдоо көрсөтөт. Бөлүнгөн каражаттын басымдуу бөлүгү кызматкерлердин эмгек акысын төлөөгө жумшалат. Калган каражат эл каттоону уюштурууга жана өткөрүүгө жумшалат.